аты жөнүм Назира Бердиғұлова. Кинодай болуп, тимеле мындай шук деле, светомузыка күйүп эле, анан Назира Мамонтов жана Голливудский кинода медленный базар. Карап, тамак ичип атсам деле карайт. Ким карап деле ошондо? Кимди карап деле? Эмне кийип барсам? Көйнөк кийип барсам слишком болуп калат. Шым кийип барсам тоже как-то попроще болуп калат. Отурганда ушунчалык приятно, у тебя такие глубокие глаза, ты так хорошо внесла. Давай поженимся, деле. Чай içsек деле, давай поженимся. Тамак içсек, давай поженимся. Жолдо баратып анан мен Аскардан сурап атпаймынбы, Аскар, сага свадьба керекпи деп. Анан көтөрбөш керек болчу экен да, эң биринчиденчи омуртка сынганда, жүлүн базылып калганда, скорый помощь менен алып кетиш керек экен да, түз алып кетиш керек. Мен биринчи айткан сөзүм маме только не говорите. Биринчи акасы эн атабызды ойлойт экенбиз да, эмне болсок делечи. Ички жүрөгүң, ички сезимдериң у тебя по-прежнему продолжает жить, у тебя огонь. Ладно, мен это скромничать не буду, айтып коет бир нерсени. Мен силерге секрет айтып берейин, ошо Назира Бердиғулованын подписчиктерине. А родители, родные люди, это самые люди, когда ни в какой ситуации тебя не бросят. Кыргызстанда азыркы күндө 200 миңден ашык майыптуулугу бар адамдар жашайт. Мен сразу айта кетейин, майыптыгы бар адамдар номер 1 жумуш жактанчы, анткени алар деген жумушка абдан бүт душою отдаются. Алар иштегендечи, алар самый топовый жумушчулар болуп иштешет да. Пособие 2,5 миң сом. 2 миң сом болчу, месяц назад там 500 сом давали, но я открыто буду говорить, как есть, да. Ошол 2,5 миң сомго бул деген бир жолу эле базарга барып келгенге деле жетпейт да. Салам достор, кандайсыздар? Аты жөнүм Назира Бердиғұлова. Бүгүн Дам программасы Оскар жана Назира айымдын үйүнө конокко келди. Оскар мырзаны ким деп жаткан болсоңуздар, азыркы учурда өтө кыйын тренинг жана коуч, мотиватор деп айтсам жаңылышпаймын. Бүгүн Дам программасынан сонун рецептер бир гана сиздер үчүн болмокчу. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жүрүңүздөр. Ну чё, с наступающим тебя Новым годом поздравляю. Ты очень красивая, очень нарядная, выглядишь красиво и шикарно. Мынакей саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандайсыздар? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат силерге дагы. Назайым, бул сизге. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Денсаулыгыңыздар кандай? Жакшыбы? Ошол жаңы жыл утурлай сиздерди куттуктайын деп, анан ошо биздин катталуучуларыбызга бир жакшы мотивация болсун деп сиздердин үй бүлөңүздөрдү таңдап алдык. Ошол. Биздин программабызды көрүп келесиздерби? Ооба, дайыма көрөбүз. Абдан кызыктуу. Бүгүнкү Дам программасында мен Назира айымдын айтуусу боюнча Оскар мырзанын эң сүйүктүү тамагын жасайбыз деп калды. Анда биргеликте биздин жалпы телекөрүүчүлөргө, жалпы биздин YouTube каналыбыздын катталуучуларына салам жолдоп коюңуздар. Анын программабызды баштайлы. Баарыңыздарга салам. Кош келиңиз анда. Жүрүңүздөр. Достор, мына өзүңүздөр көрүп тургандай Назира айым менен Аскар мырзанын биз ашканасындабыз. Алгач эле Назира айымга суроо бере кетейин. Назира айым, биз эмне тамак жасайбыз бүгүн? Бүгүн биз говядина с овощами деген тамакты Аскар жакшы көрөт. Ошондой тамак жасайбыз. На гарнир у нас будет рис и брокколи. Абдан жакшы. Ал үчүн сиздерге эмнелер керек? Бизге эт керек болот. Зеленый лук, помидор, перец и брокколи и рис на гарнир. Абдан жакшы. Эми Аскар мырза, сиз экөөсүз карап эле туралы, кандай дейсиз? Өзүңө бышырсыңбы же жардамдашайлыбы? Мен бир аз бирок жардамдашсам деле болот. Жардамдашсак болот. Анда эмне пиязды ким арчыйт? Мен барсам пияз арчытып коюшат. Келгиле, мен пияз ачайын. Мен ачып берейин. Алгач эле суроо мындай болсун. Айтсаңыздар, Аскар мырза, үйдө көбүнчө кандай тамактар көп жасалат? Экинчи блюдолор көп жасалат. Назира ошону жакшы көрөт, жасаганычы негизи. Анан көбүнчөсү улуттук кухня, анан Орто Азиянын кухнялары ошо баягы эле лагман, плов, манты, анан кээде деле бирок Европанын кухнянда жасалып калат.
болчу. Аскар мырза, Назира айым экөөңүздөр кантип таанышып калдыңыздар? Эми бул бизди туулган күнгө чакырган. Мы там на день рождения сидели, в общем, мен абдан көп балдар болуп, жакшы отурганбыз, Алатоо ресторанында отурганбыз. Анан деген бир кезде ошо Назира как раз кечигип калганда, бир аз кечигип, биз отуруп, сүйлөшүп, маанайыбыз сонун болуп отурганбыз. Анан бир кезде эле ушу Эшик ачылды. Кинодой эле болуп калды да. Кандай алайдыр? Кинодой болуп, тим эле мындай шух деп эле света музыка күйүп эле, анан Назира монто жанагы голливудский кинодо медленный базарга. Керек эле. А биз болсо жанагы Мадагаскарда болот го, мото. Монтип карап калдык. Глория кирип келген. Ошо отурду, анан отурганда эле бири-бирибизге автомат Калашников менен көздөрүбүз менен атыштык дегендей. Ошо көрүп байкап калдым, анан ошо сонун татынакай маанай ачык, сонун кыз экен деп ойлоп койгом да, сонун экен депчи. Бул сиздин версияңыз. Менин версиям. Назира айым версиясын алакчы. Кыз кирип келди, чачы жайылган. Мен кирип келгенде эле уже баары той узап калган сыяктуудай да, уже баары уже жакшы, мана жакшы болуп калышыптыр баары. Анан ошол кирип эле, мен отуруп эле, мен кирип келгенден баштап отурганга чейин Аскар мени бир эчикке карап турду да. Ага чейин дагы бир эки жолу мындай кезиккенбиз, бирок тааныш эмес болчубуз да. Анан карап, тамак ичип атсам деле карайт. Ким карап деле ошондо? Кимди карап деле? Айта алсың, Мен сүйлөсөм деле карайт, анан карасам эле мени карап аткан болот да, анан жер карап башка жакты карап калат да. Ошентип эле, ошондой болуп калды. Таанышуңуздар, Ошентип таанышып, анан уже бир күнү кофейняга чакыргам. Алгачкы свидание турбайбы? Кофейняда жок. Айта бересиңби? Кофейняга барганбыз, кофейнядан уже жакындашып, бири-бирибизге жагып, э, Назир? Мен мындай деди да Аскарчы. Баягы свиданияга деле чакырган жок да, мындай. Жана эле кофе ичип келели деди. Кофе ичип келели деди да. Аны мен ичимен ойлоп атам да, эми кофе ичкенге баратсам, биз эми аялдар ушундайбыз, баарын зацикливаемся, думаем обо всем дегендей. Эмне кийип барсам? Көйнөк кийип барсам слишком болуп калат да. Шым кийип барсам тоже как-то попроще болуп калат анан. Кандай кийинип барышты да билбей атам да, бүгүн кофе эле болуп атат да. Свидание болсо уже мен билмекмин да кандай кийинип барыштычы, анан кофе дегенден эле кечке ойлондум, сестренкам жанымда сестренкам бар болчу, анын мээсин жеп салдым. Эмне кийип барам? Эмне кийип барам депчи, анан ошентип эле менин жумушумдагы кофейняга кофе ичип келели деп чакырып калды. Анан баягы тааныш кыз аркылуу таанышып калдык да, Аскар экөөбүз. Ошол тааныш кызыма айттым. Мен менен чогуу барып келчи депчи, мен жалгыз баргандан мындай Тартынып атам деди. Тартынып атам деп айтсам, макул деп эле, анан как раз Аскар дагы Мусага чалып, мен менен чогуу барып келчи деп айтып. Бири-бириңиздер бирок билбейсиздер. Сиз досум менен келдиң, бул жакта досум менен келди. Билбейбиз да. Аскар, мен ойлоп атам, Аскар жалгыз келет деп, Аскар ойлоп атат, мен жалгыз келет депчи. Анан ошентип экөөбүз, мен тиги ошол кыз менен чогуу келдим, ошо курбу кыз менен чогуу келип, анан Аскар болсо тиги байкеси менен чогуу келип, анан ошол жерден төртөөбүз чогулуп калып эле анан күлүп калдык да. И тиги мы не договаривались, но так получилось, что мы вместе. Төртөөңөр отуруп калдыңыздар, э? Нам было очень весело, абдан сонун жакшы отурдук. Ал кезде как раз вот ошо кофейнянын модасы жаңы келатканда, мындай кофе ичкишип, кофе ичкен жокпуз. Вот. Биз кофе ичкен жокпуз да, мындай уже тамак эле тамак ичип отурдук. Жакшы. Алгачкы сезимдерди ким билдирди? Мен билдирдим. Ошо жагасың деп, анан сен менен отурганда ушунчалык приятно, у тебя такие глубокие глаза, ты так хорошо мне. Ну, эмнеси жакчы, вот мен негизи көп сүйлөйм да, анан уккан киши анан Назира мени ушунчалык внимательно укчу да, она вот настолько вот погружена была, она переживала мои эмоции, чувства.
И ошонусу да мага жакты да, ошо настолько глубокие глаза, которые меня так хорошо понимают болуп калды да. Ошо анан ошо кээде мындай болуп калат. Мисалы үчүн рульду машинаны айдап бараткандачы кээде унчукпай эле эч ким менен сүйлөшпөй эле мындай музыканы угуп эле отургум келет да. Ал кезде Уитни Хьюстонду коюп алып, акырын отуруп айдай берчүм да. И она меня не доставала. Что ты со мной не разговариваешь? Что ты Неге меня манайың спрашиваешь? жок? Да, ооба. Если я молчу. Айымдар угуп атасыңарбы? Демек, ал нерсе да керек турбайбы мырзага? Ооба. Бул өзү менен өзү болуу. Ооба, ооба. Унчукпай койсом деле, ал деле унчукпайт. Сүйлөшөм десе, сүйлөшөт. Анан мисалы үчүн ар кандай бир IT жагынан дагы ар кандай темаларды сүйлөшсөм деле ал жактан деле поддерживает да. В общем, бүт жакта деген эме да синхронность, гармоничная синхронность. Эми колун сурап үйлөнүш керек, Анан убакыт өттү, бирткеден кийин. Бирок меники мындай болгон жок да, там вертолет чакырып, там парашют менен ар кандай предложение кылып эле. Апей потом колун сураган жоксу андын. Жок, меники мындай болду да, мындай эле, турмушка чыкты эле койдуңуз. Ну, мындай эле, выходи за меня замуж, или болсо выходи, мага тиесиңби деп. Аскарыңызда романтик эмеспи? негизи абдан романтик. Ошол күнү ошол күнгө чейин аябай ухаживать эткендери аябай жакшы Чөткү болгон да. Анан мен жумушта болгондо өзү кетип баратып эле жөн эле я решил тебе там вкусненькое привезти деп эле что-нибудь привезет, оставит. Баштан Анан или там цветы какие-нибудь, не такие банальные букеты, да, у него всегда какие-то супер-пупер башкача букеттер болчу да, мындай ичинде конфет завернутый, фантики анан в виде букета, ушундай болчу да. Анан бирок негизи ошондой күткөм да, мен ушундай предложение кылат го депчи. Жок дегенде парашюттан секиреттеппи? Я уже один раз прыгнул, спасибо. Прыгнули да, ага кайтып келесиз, анан келди, кантип колдун сурады? Айта берди да кечке эле. Давай поженимся деп эле. Давай поженимся. Сиз даяр белеңиз өзүңүз? Мына караңыз, менин билишимче сиз көп жылдары Москвада жүргөн экенсиз, мигрант болуп, анан Борборго келип, мына ана кетем, билет алып кетишим керек деген учурда Аскар мырзага жолугуп калыпсыз да. Анан сиз үчүн бир мындай эме болгон жокпу? Мен бул менен кантип турмуш курамын? Өзү деген эми кантип айтсам туура болот дагы билбей жатам. Мен баягы эме да мына кооптонгон жоксузбу? Турмушум кандай болот? Эртеңки күнү өзүмө оору келип калбайбы турмушумда? Балдарды кантип багам деген. Ну просто я же не планировала выходить замуж, да? У меня даже в мыслях не было просто мен күйөөгө тием деген ой жок болчу менде. Жөн эле кыз жигит катары эле. Анан так получилось, что мындай тамашалап айтты да бир күнүчү. Давай поженимся депчи. Кандай кабыл алды? Давай. Была психологическая подготовка, это НЛП деп коет там. Сначала человек должен свыкнуться с этой мыслью. Эметип калып турбайсызбы? Жана кайрма кыртып калып турбайсызбы? Бул деген эме да, баш имертме деп коет да, баш Анан үчүнчү жолу айтканда мен айттым да, это что уже предложение депчи. Ты мне сейчас делаешь предложение? А где кольцо, где цветы, да? И он такой, ну подумай деп койду. И сөз бүтүп калды да, ошол мененчи. Давай поженимся деп коелучу. А давай поженимся деп эле, мынтип эле. Чай ичсек деле, давай поженимся. Тамак ичсек, давай поженимся дей берди да. мен элестетип атам, эмне кандай болгон? Анан мен уже акыркы күндөрү вообще көңүл бурбай калдым, жооп бербей да калдым да. Можно я не буду отвечать на этот вопрос, хорошо дедим да. Сен хорошо деп койду. Анан бир күнү эле мен Караколго, мен өзүм Көлдөн болом, мен Караколго кетишим керек болуп, анан бир жумага Караколго кетип, анан экөөбүз бир жума көрүшпөй калдык да. Анан Караколдон келсем эле, все, я все решил, я подумал. Он не спрашивает, что я решила, что я хочу, что я хочу, аны сураган жок. Все, я решил, я подумал, мы с тобой женимся. Деди да. Кандай кабыл алдыңыз? Анан мен бар ойлонуп, бир ойлонуп, ну давай дедим. Прямо ушундай айттыңыз, давай дедиңиз. Давай дедим. Кооптонгон жок, корккон Точно жоксузбу? дедим да, вот ты назад свои слова потом не возьмешь, дедим да. Точно дедим, 100%, 100%. Все, давай анда кеттик дедим. Анан Ошентип. ата энеңизге кантип угуздуңуз? Ошону айтыңызчы, ошол жер кызыктуу. Биринчи таки Аскардын апасы, апам чалып сүйлөшүп, эми алар алыс жашаган үчүн
телефон аркылуу эле таанышып калышты да. Анан телефон аркылуу таанышып. Бирок айткан жок да телефондон балабыз коляскада отурат, ушундай бир окуя болгон турмушта да айткан эмес да? Жок, айткан эмес, жок. Мен атам менен баягы биринчи апам сүйлөшүп калды да телефондон таанышып, анан ошондон кийин анан мен атам менен сүйлөштүм да. Ушундай болуп калды да. Атаңыз. Бирок атама мындай эле айттым, ата мен турмушка чыгып атам депчи. Анан кийин кандай деп сурады. Ата энем бирок биринчи сурасымдай го, багалабы? Дейт го ата эне. Ошентип сизге да. Кандай экен Назирка, багалат экенби сен деди? Эми өзүң өкүнүп калбайсыңбы деди. Биринчи эле. Сиз айттыңыз да, ошо ата коляскада отурат экен, ушундай деп. Коляскада отурат деп айткан жокмун. Жашырып койдуңуздарбы экөөңүздөр? Жок, кандай болду айтып бериңиз. Өзүн угайбы? Ал кезде коляска менен колдончу эмес да. Коляска менен кийин эле колдонуп баштадык да. Анткени биз көп эшикке чыгып гулять эткенде, бир жака барганда дайыма Аскар мага мынтип айтчу да. Мен машинада отуруп турам, сен барып батырып батпатан барып погуляешь, там купишь, что надо, и придешь дечи, да? Анан мага ошол нерсе уже акыркы күндөрү уже оор болуп тие баштады. Оор эмес, мындай как-то чогуу болууну кааладыңызбы? Ооба да, ошо оор болду, өзүн жалгыз калтырыш автоунаада. Эмоциямды да чогуу бөлүшүп, бирдемке сатып алсам да чогуу мындай эметели деп бөлүшөлү деп чечтим да. Анан айттым, давай коляска алабыз дедим. Буга чейин эмне менен жүрөт эле? Балдак менен жүрөт элеңиз? Ходунок менен. Анан ошентип анан коляска торговый центрларга барганда дагы коляска менен чыгып анан кийин колдонуп баштадык да колясканы. Ага чейин дайыма экөөбүз ошо ходунок менен эле эметчүбүз, гулять этчүбүз, бирок көп гулять эте алчу эмеспиз да. Чарчап кетет да. 50 метр бассам эле чарчап каласыз. Бул деле оор болсо керек көтөрүш. Көтөрүш бул деген күч керек го. Көп кармабайт, анан тердеп кеткенден кийин эшикке чыксам, там простываешь, потом из-за жаман. Атаңыз демек колдодубу, түшүндүбү? Атам айтты, эми өзүңдүн жашооң, өзүң чечесиң, бирок өзүң кыйналбасаң болду деди. Ошону өзүң көтөрүп кете аласыңбы деди. Бул сенин жашооң. Сен өзүң чечесиң деди да. Апаңыз эмне болду? Эне деген башкача кабыл алат го бул нерсени. Менин энем эрте эле кайтыш болуп кеткен. Атам эле кеңешет. Анан Назира айым үйүнө келиңиздер, көлдү көздөй сөйкө салып алып кетейин деп кандай болду? Абдан толкундандым, чын айтайын. Баарын айта берейин да, как есть. Кызыктуу болгону окшойт э. Досторго айтып коеюн, достор ойлоп калбасын, Назира туруп чай ичип атат деп. Мен кичине ооруп калыптырмын, ошон үчүн дары ичип атам. Туура түшүрүңүздөр. Мындай болгону, жок, кете элек убакытта мен бир аз толкунданып, анан бир аз аппетит жок болчу да. Анан тамак ичпей жүргөм, чынында айткандачы. Тияка бияка даярданып, анан билесиңер да, ар кандай коробкаларды чогултуш керек, тияка сатып алыш керек, деген тип, даярдангандан чейин тамак жакшы ичпей калдым да. Ошондо ачка болгондо кечинде деген байкем ошо кой союп даярдашат го. Анан чоң 1 литр шорпо алып келген да. Ошону ачка болуп туруп 1 литрди базып алдым да, жакшы ичип алдым да. Анан унутуп калдым да, шорподон кийин минералка ичпеш керек да. Анан ошол минералканы ичип алып атпайм. Алыңыз делесең экен. Анан эртең менен турсам, что-то ичим башкача. Анан ойлоп атам да, мен унутуп калдым, что вот после шорпо никогда нельзя пить минералку, еще и холодную, койдун шорпосунан кийин. Анан ошо ичим ооруп атат, ичим өтүп атат. Я думаю, неужели ушул толкунданган үчүн депчи. Анан эптеп, мен еще өзүм дагы за рулем. Анан эмеге чейин, Боомский ущельяга чейин жеттик. Анан ойлоп атам, бул ачка болдум го деп, ошол ашканасына кирип бир аз тамак ичип көрдүм. Тамакты иче албай атам. Анан кечке эмеге туалетке чуркагым келип, анан ошентип эптеп жетип алдык Караколгочу. Жолдон кетип барат болгон, Назира, чего же ты так далеко забралась дегендечи. Эми 400 километр Бишкектен Караколго чейин. Анан тияка чейин жеттик. Кечигип келдик. Назира менен телефон менен урушуп атат. Ай, каякта жүрөсүңөр? Я думаю, а правильно я делаю, что я туда еду, что-то мага кыйкырып атат деп. Башкача болду э, Что-то башкача башталды, уже жашоо ушундай окшойт депчи. Толкунданып да. Ошо анан тияка келдик, анан тияктан карасам уже бизди тосуп атыптыр. Анан ошо
лыжа деп коем. Мен ошо лыжамды, ходновымды чыгарып чыктым. Тияка бир астан киргенден кийин эшиктер ачылды. Анан мен досум да бар. Досум дагы эмедей, женихтей болуп кийинип алган да. Күйөө жолдош. Күйөө жолдош да кийинип алыптырбы? Жолдоштой болуп кийинип алып, анан биягына деген цветочка салып алган. Анан ойлоп коем, ушу мен досумду эле женихко деп ойлоп калышты го депчи. Вот, анан Күйөө бала ушул келгенде баары эмес. Анткени мен деген жай басам да, ал болсо мен жанымда баспай, ал дагы толкунданып кетип, астына кетип калып атпайбы, вообще эле бүт баары. Мен деген абдан өтө эле жай басам да, алар бүт баары астына кетип калышты. Анан мен тияка кирип баратам уже акырындап баардын түшүнбөй атат да, даже ким бол депчи. Күйөө баланын досу, баласы деп коюшту. Анан тияктан уже учурашып, бир аз уже түшүнө башташты. Анан бирок Назиранын эжекелери, сиңдилери тааныйт да мени. Уже жезде деп саламдашып, жакшы болуп аткан. Анан мен боюмча эң күлкүлүү нерсе, күлкүнчтүү нерсе эмеге залдын ичине кирдик да, залдын ичине кирсек, дасторкон жайылган, бүт жакшы, сонун маанай менен кирип келатабыз да. Анан бир кезде улуу аксакал апа, Назир чоң апа эле тайынын апамдын эмеси, эжеси эле. Анан ошол жакка кирип келгенде эле мени апей дегенде эле уже биз уже эметип кеттик да. Маанайым бир кичине түшүп, анан кайра эле көтөрүлүп кеткен. Эмне чоң апаңыз апей деди, Назира айым? Баягы бул киши да анан бүтүлбөстүк болсо керек деген Колуна балтактар менен көргөндө ал билген эмес да ал киши. Ооба, айткан жок да. Ооба. Айткан эмес да. Ошол эле. А так баары жакшы болду. Бийледик, ырдадык. Бир аз только камерага азыраак тартып калдык да. Ошо видеолорубуз азыраак болуп калды. А так баары жакшы. Илпеттөй болгон жокпу, кызы менен эле аяктадыбы турмушчу? Бияка келгенде кылалы деп ойлогонбуз. Анан ойлогондон кийин ушул мындай болду да, короче, же болсо чоң жакшы той өткөрсөк, же болсо үй маселени чечип койсокпу депчи. Ал ошол кезде как раз ошондой бир мүмкүнчүлүк чыгып калды да, рассрочкага үй алып калсак депчи. Как раз котлован кезинде ушул үйлөр салынып атканда мындай болуп калды да, тамаданы уже сүйлөшүп койдук. Уй алып койдук. Уй алып койдук. Анан экөөбүз тамаданын акчасын берген баратабыз да. Жолдо баратып, анан мен Аскардан сурап атпаймынбы, Аскар, сага свадьба керекпи деп. Тапкан экенсиз, кайсы убакта айтышты. Анан сага кереги жок болсо мага вообще кереги жок деди. Сага кереги жокпу деди. Жок, мага көп деле кызыгы деле жок, мен для меня главное сен болсоң болду. Сен болсоң болду дедим да. Анан десем эле, анда эмнеге бартабыз деди. Барбай эле койбойлу, акчасын бербей эле койбойлу, давай отменим деди. Анан мен айттым, давай андан көрө ушул акчаны үй алалы. Үй алалы деген жокмун мен. Ошол кезде үй алалы деп айткан жокмун, бирок ойдо бар эле да. Башка нерсеге жумшайлы койлуу деп айттым да. Ушунча киши келет, баягы сен тааныса деле, тааныбаса деле, баягы көрүшпөй турган туугандарың деле келет, анан за тебя попьют, покушают и все, да, на этом разойдутся. Андан көрө мындай пайдалуу жака корото деп айттым да. Айтсам да Аскар да өзү ойлонуп, анан анда барбай эле коелу деди. Тамада күтүп атат. Анан биз чалып айттык, ошентип мы передумали, в общем, свадьбы никакой не будет. Свадьбы не будет. Родственникам всем написали, всем позвонили, анан алар дагы апе кандай болбойт, эмне биз даярданып тиги бу деп калышты. Жок, мы решили не делать деп койдук да. Не, мы сказали, что кийинчерээк. Кийин кылабыз деп койдук. Жанагы зал болот, Кудай буйрса, келечекте жанагындай. Жана бриллиантовый, серебряный, золотой деп коюшат. Абдан чёткий, грамотный. Жакшы. Майым да ысып калды. Этимди сала берейин. Этти жакшылап куруп алабыз. Мен этти куруп атканда эле бир аз туз кошуп коем.
анткени эттин дамын чыгарат, бир аз туз кошуп койсо. Капкагын жаап демдеп коебуз. Аскар мырза, бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр дагы айтса керек, эмнеден улам ушундай колескага олтуруп калды, эмнеге балтак менен басып калды, ушундай сонун жигит экен деп кээ бирлер сизди аяшы мүмкүн. Эми комментарий бөлүмүнөн сөзсүз түрдө окусак керек. Эгерде сизге оор болбосо, окуя жөнүндө айтып берсеңиз. Жок, мага оор эмес, айтып берейин. Азыр жашым 37-де. 2002 жылы 18 жашка уже бир ай калганда толгонумачы, анан деген ошо студенттик кез болчу, ашпозчу болуп окучумун. Анан пансионат Рахатка практикага барганбыз. Ошол жака барып туруп, өзүнчө бизде коттедж берген да, ошо коттедж деген саат 10-до жабылат вахтер мененчи. Анан ошол күнү эми балдар тентек эмеспи, кээде кечигип калат, анан 1-2-3 жолу ошентип кечигип келгенбиз да, анан келгенден кийин эле балкондон кирип кетчүбүз да, бир тепкич бар болчу. Ошо менен спокойно эле кирип эле баары жакшы болчу да. Анан ошол күнү ошо кинодой эле болуп калды да. Мындай бир мык бар болчу, анан ошол мыкты дайыма чыгып аткандан кийин ошо расшатался он, видимо, и он нас уже не выдержал меня. Анан ошол күнү кечигип келгенмин, кечигип келгенден кийин монтип чыгып баратып эле анан кармабай кетип, и вместе с лестницей назад перила и разлом поясничный, грудной, первый поясничный, 12-й грудной. Вот, ашан жүлүн базылып калган, жүлүн базылып, баш менен да сайылгам да, баш менен сайылып потерял сознание. Анан деген СБ охраналар деген мени көрүп калыптыр да, саат эртең менен саат 6-ларда, 5-терде. Анан көтөрбөш керек болчу экен да, эң биринчиденчи омуртка сынганда, жүлүн базылып калганда, скорый помощь менен алып кетиш керек экен да, түз алып кетиш керек. Анан алар билбей, я же без сознания лежу, алар мени көтөрүп, скорыйга алып барып, анан ойго түшүп, эмне болуп атасың депчи, алар ойлогон да баш эле урулган депчи. Оказалось, вот перелом позвоночника, утром, когда я проснулся, жүлүн кызылып калып, омурткалар чачырап кетиптир да. Экинчи этаж болгон? Экинчи этаж, просто неудачное падение, айтып атпаймынбы, жанагы перилага мындай наразлом болуп калды да. Эми бар беле, атайын шарты бар беле, ошондон чыгып кетишиңиздер да. Вахтерга көрүнбөй, тентектик кылып. Акырындап, эми 17 жаштайм, ошондой экен да. Баш иштебейт да, ал кезде. И вот анан Чолпон атада болчубуз. Мен биринчи айткан сөзүм маме только не говорите. Биринчи акасы эне атабызды ойлойт экенбиз да, эмне болсок делечи. Вот, анан экинчиден денем как будто бы жарымысын ара менен кесип койгондой болду да, вообще не чувствую. Боль, оору болду же? Нет, не чувствуешь вообще, кадымкыдей элечи. Анан биринчиден монтип кармап көрсөм, ачып бутум барбы, жокпу деп карап көрсөм, баары эле на месте. Анан ойлоп койдум да, шок болуп атат го деп ойлоп койдум да, анан көп ага эми значение берген жокмун да. Анан Бишкекке алып келишти. Бишкектен скорыйга чыгарганда эле уже сразу ойлондум да, мени экинчи жашоо, в одной жизни буду две жизни проживать, башка жашоо башталды. А до этого же бутумду сындырган жокмун, ни пальчика, ни ногтя не ломал, вообще обычный статистический парень, живущий в Бишкеке. Никогда ничего не ломал, вообще жизнь была прекрасна. Но именно этот день, это, кстати, 7 июля, 7 месяц, 2002 год, там очень цифры такие магические болуп калган да. Вот, ошо анан деген операция жасады, операция жасагандан кийин бир аз да кыймылдар келчидей болуп аткан да, ошондо сезип койгон. Ошо пайда болду да. Ооба. Ошо ошентип ушундай экинчи жашоом башталган. Даже мен почтамдын атын дагы Тулыев деп койгом, две жизни у меня. В общем, в одной жизни две жизни проживаю дегендей эле. Аябай ойго салдыңыз да. Бирок сразу айта кетейин, ошо кээбиркилер ойлонушат да, я потому что вот особенно в Кыргызстане байкайм да, майыптуулугу бар адамдар көчөгө чыкканда, бир жакка чыкканда мынтип карашат да, с жалостью. Но я скажу, вот что скажу, что менде эч качан внутренняя жалость самому к себе жок болчу. Вот как мен баспайм деген андай жок болчу. Жизнь продолжается. Мисалы үчүн бул деген бул жөнөкөй эле как бы физика да, физиология жактан. А ички жүрөгүң, ички сезимдериң у тебя по-прежнему продолжает жить. У тебя огонь, наоборот, еще больше начинает разрастаться. Анткени ты хочешь жить, у меня ошондочу проявилось новое желание жить. Мен турам ба, мен басам.
мен иштейм, мен кадимкидей эле ушу жумушка иштеп, бизнес ачып, кадимкидей эле келинчек алып, я буду жить такой жизнью, счастливой жизнью, какой живут все, потому что каждый человек, как у нас Конституция говорит, независимо от пола, веры, формы инвалидности и так далее, да, все люди равны, тендик. Ошо Кыргызстанда у меня такая появилась идея, что бүт адамдар тендикте жашаш керек. И ошондон кийин уже сурасын, если хотите, я вам потом расскажу, ошо жарандык активист болгонмун, ошо майыптуулугу бар адамдардын шарттарын. Артыңыздан мен мындай күчтүү бир команданы көрүп сездим да. Ал инсандарды кантип чогулттуңуз? Атайын сайт ачтыңызбы же жолугушууларды өткөрдүңүзбү? Сиздердин иш чараңыздарга катыштым да 3 декабрда бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү экен, анан мен көрүп ушунчалык өзүмө бир нерселерди сабак алдым да. Чынында эле бактылуу экенсиздер, чынында эле эч нерседен кем болбогондой эле ырдап, бийлеп, жакшы маанайда кээде биз ушу 6 саныбыз аман болтуруп нааразы болуп кетет экенбиз да көп нерсегечи. Анан ошол сиздердин иш чараңыздарды көрүп мен дагы көзүм ачылды да. Анан ошондой бактылуу мен андай инсандарды эмеде айтам да, Кудайдан берген адамдар деп коем да, люди от Бога депчи, же люди от солнца деп ансыңарындай ошол Кудайдан бир берген инсандарды кантип башын бириктирдиңиз? Эми мен жалгыз эле бириктирген жокмун. Негизи бизде деген мындай жаамат сыяктуу деп койсом болот. Мындай өкмөт тараптан барбы бир уюм же өкмөт тараптан мисалы үчүн бир жана спорт федерациясы дегендей, жаштар федерациясы дегендей өзүнчө бир жокпу сиздерде уюм Кыргызстанда? Бизде биз өзүбүз лидер катары өзүбүздүн уюмдарды ачканбыз. Аякта лидерлер жана майыптуулугу бар адамдардын укуктарын коргогон фонддор бар да. Ошол лидерлер биригип, ошо ар бир лидерде бир баланча армия киши балдар бар да. Ошол жактан биригип, анан бир чоң мероприятиялар болгондо ошол жакта чогуу жолугабыз, чогуу бийлейбиз, ырдайбыз дегендей эле өткөрөбүз да. Бул деген убакыт менен бири-бирибизди таанып, азыр деген ошо интернеттагы жакшы көп маалымат берип атпайбы бири-бирибизгечи, ошол жактан тааныштыруу. Негизи бизде сообщество негизи бизде абдан чоң, абдан ынтымактуу, абдан бири-бирибиз менен мындай чогуу жүрөбүз да, бирип жүрөбүз. Кээде болобу мындай өкүнгөн, мындай ички туюм, мисалы үчүн мен деле кээде чарчап кетем. Мындай эч нерсе керек жоктой болуп, бир нерсени туура эмес кылып аткандай, бир нерсе жетпегендей дегендей сыяктуучу. Ошол учурлардан кантип чыгасыз? Меники мындай. Неге? Меники көбүрөөк болот дейсизби? Ооба, меники көбүрөөк болот негизичи. Аскарда андай такыр жок. Эч качан же эркек болуп билдирбейсизби? Бар эле. Эч качан мындай жаловаться этип, анан деген жок да. Дайыма позитивдүү, мындай жакшы маанайда жүрөт да. Ладно, мен скромничать не буду, айтып коеюн бир нерсени. Мен силерге секрет айтып берейин. Ошо Назира Бердигулованын подписчиктерине четко, грамотно, коротко айтып берейин да. Мен ушинтип жаткандачы, ошо травма болуп жатканда өзүм айткам да, ушул окуяны мен жеңсем, ушул төшөктөн турсам, больше мен эч нерседен коркпойм. Я уже все смогу, я все преодолею, мне уже ничего не страшно будет. Азыр делечи, бир кыйынчылыктар болсо делечи, как и психологические, так и физические, мисалы үчүн бир жагың ооруса, там сынып калса, кезип алсаң, там, ойлоном да, помнишь, Оскар, кандай какие сложности у тебя были, кандай кыйын болду эле, кандай ооруду эле. Вот казалось бы, все уже, да, но на самом деле все было хорошо, поэтому ошону эстесем эле кайра эле жакшы болуп калам да. Эми бирөөс чуть-чуть там, когда сложности возникают, бир уктап алсам жакшы эле болуп калам да эртеси күнү. Укташ керек, анан душка түшүш керек. Анткени деген суу менен бүт баары кетип калат да, бүт жаман энергиянын баары кетип калат. Вот, уктап, сууга түшүп, мен негизи өзүм пловецмин. Ошо боюм 185 сантиметр. Кичинекей кезимден бери көп сууга эметем да, плаванием занимался. Сууга сүзгөндөн билет экенсиз. Тамак жасаганды билет экенсиз, кыйын ашпоочусу экенсиз, романтик экенсиз. Дагы эмнеге керек бактылуу куя, Назира? Бардыгы бар экен да. Бардыгы бар. Жанагы орустардын бар го, боже, какой мужчина дегендей экенсиз да. Эми мындай маселе, ата эне кандай кабыл алды?
оор болсо керек. Албетте ата энеге, вот эң биринчи ата энеге эң оор болду. Анткени деген ошо өз баласына, ошо когда он сам когда он все это видит, с какими сложностями он сталкивается, бул деген абдан өтө эле кыйын. Вот, эң биринчиден чоң терең тазим биздин ата энебизге, анткени деген алар вот даже друзья все отвернутся, да, если там знакомые, вот ошол кездечи кадимкидей фильтр болду да, вот там сразу видно было, кто тебе друг, кто враг дегендей элечи. А родители, родные люди, это самые люди, когда ни в какой ситуации тебя не бросят. Вот ты даже будешь, если не прав, даже сен канчалык сени кезсе деле, эмне болсоң деле, алар дайыма жаныңда болот, дайыма сени карайт, дайыма сенин за тебя всегда будут, и поэтому родителям наиогромнейший поклон. И это их заслуга, где я сегодня нахожусь. Потому что если бы не родители бы, если бы не их поддержка бы, я бы не знаю, что бы я делал бы, потому что они меня всегда мотивировали, всегда поддерживали. Анан деген бутумду иштетчи да, күндөн күнөчү. Эртеден кечке меники жумуш болчу да, бутумду иштетиш керек, бутумду бул деген мындай болуп калды да, бул жаңы төрөлгөн баладай эле да, жаңы бутуңа турасың, жаңыдан туалетке үйрөнүш керек, жаңыдан тамакты ичесиң, жаңыдан отурасың. Мисалы үчүн мен биринчи жолу эшикке чыккандачы кадимкидей эле матрицада эле болгомда, бүт нерсени уже так начинаю замечать, как рыбки там, эти птички летают, там, божий одуванчик, там, все это, начинаешь запах, вот это все чувствовать. И вот на самом деле это огромная заслуга родителей, которые тебя дважды уже родили и направили на этот прекрасный свет, чтобы их сын, их ребенок жил, радовался и был счастливым. Канча бир туугансыз? 3 бир тууганбыз. Мен ортоңчусумун, улуу байкем бар, и карындашым бар. Назира айым, Аскар мырза менен жашап жатканыңызга бир топ жыл болуптур. Аны айтсаңыз, мындай айым катары сизден сурагым келет да. Жашооңуздар кандай, оорчулдук болбойбу? Кээде мындай бир өзүңүздү жаман сезип, ушу турмушка чыкпай эле койсом болмок, же атам тилин алып койсом болмок деген бир ойлор келбейби сизге? Бул суроо берген себебим башкаларга бир мотивация болсо деп ойлойм да, айымдаргачы. Жок, келбейт. Эч кандай ойлор да келген эмес эч качан. Анткени Аскар өзү бир нерсени кыла албаса дагы кылганга киши табат да. Үйдө даже бывает, сантехника бузулуп калат. Сантехниканы өзү отуруп эле жасап коет. Анан эгер бирдемке көтөрүп чыгыш керек болсо, туруп эле бир-эки баланы чакырып келет, өзү чакырып келет, анан ошолор жардам берет. Көтөрүшкөнү эч кандай деле оорчулук билбейм, жок. Үй бүлө курууда сиздердин ортоңуздардагы ысык мамиле, сүйүү сабактап калганын бирден бир эмне себеп деп ойлойсуз? Баягы жашоодо мындай экен да, үй бүлөдө мындай тарбиялап өтөт экенсиң да, өзүңдү өзүң тарбиялайт экенсиң да. Болгон да, сизде мындай чыдабай кеткенде уруш казан аяк кагышпайт дейт. Ооба. Болгон да, Болгон, көп эле болгон. Ошондой бир учур болот экен да, үй бүлөдө бир ошол этаптан өтүш керек экен да. Сиздер кантип өттүңүздөр ошол этаптан? Баягы башында экөөбүз баш кошуп чогуу жашап баштаганда аябай кыйын болду да. Анткени буга чейин мен эч кимге мындай отчет берчү эмесмин, каяка барам, эмне кылам, кандай кылам, баягы эч кимге айтчу эмесмин да, мен өз билгенимди кылып жашап келгем да. Кеттиңиз, келдиңиз, Кеттим, келдим, мен эшикке чыкканда да бирөөгө эшикке чыгып баратам деп дагы айтчу эмесмин, кете берчүмүн да. Эми уже самостоятельный болгондон кийин кимге эч кимге отчет бербейсиң дегендей. Жашыңыз 27 болсо. Бирөө эле сага эле сен чыгып баратсаң эле каяка десе, сен кимсиң деген ой келет экен да. Мындай жинин келет экен да. Эмнеге мен? Ты вообще кто такой, чтобы мне все запрещать депчи. Анан Аскар өзү
абдан мындай сабырдуу киши экен. сабырдуу киши экен да. Мен мындай түшүндүрдү да, Назира кеп баягы запрет эмес, кеп просто предупреди деп эле айтат да. Ооба, күтөт да үйдө киши. Просто эле айтып кой, мен сенин каякта экениңди билейин, ошол эле дейт да. Бир жолу мындай случай болгон, ошону айтып берейин. Баягы экөөбүз үйлөнүп, анан жаңы жашоо башталды, биринчи, экинчи күн болсо керек эле. Анан экөөбүз чогуу жашап, анан ата энебизден отдельно эле жашап баштадык да, сразу элечи. Анан мен эшикке чыгып баратам да. Анан бирок айтпай элем Аскарга, кетип баратам. Бараттыңыз эле. Магазинге эле продукт алган эле чыгып баратканда, анан ойлодум, наверное, не надо говорить депчи. Я же сюда эле в магазин иду депчи. Я такая оделась, уже чыгып баратам, анан эчтеке деген жок да Аскарчы. Мен деле аны көңүл бурбай эле чыгып кеттим. Эшикке чыккандан мага чалып атпай, сен каяка депчи. Анан мен жиным келди да. В смысле каяка? Эшикке чыктым мен. Мен жөн айтпайм да. Гулять иду деп коем да. Аскар болсо, в смысле гулять? Он подумал, без меня гулять куда, да? Интересно. Анан мен да продуктыга деп эле айтып койсом баягы деп калат эле да. О да, сиз де огош бетер. Чукуп гулять иду деп коем да. Анан ошол жерден үйгө келгенде бир аз мындай уруш болду. Давай мы друг другу будем предупреждать, говорить, кто к нам домой придет в гости, там все будем обсуждать, да? Давай будем проблемы будем обсуждать, все эти мындай жай сүйлөшүп баарын чечип алалы деп эме кылды да. Ошол эсимде калыптыр. Үйдө ким кызганчак? Бир сонун кишинин изобретениясы бар экен да, мен айта кетсем. Бир шапалак деген бир нерсе. Ошо шапалак деген тамаша. Кызганчак. Кимиңиздер кызганчаксыздар? Болобу ушундай кызганган учурлар. Бирок иш чараларда экөөңүздөр чогуу эле жүрөт экенсиздер, 24/7 вместе, да. Герклер таң калат да. Вот как можно с мужем и с женой вместе работать, вместе дома находиться. А биз ошо изначально көнүп калганбыз да, чогуу жүрүп, чогуу дайыма бүт жакта биз мисалы үчүн любой мероприятие бир жака барсак деле уже таанышат да бүт Назиранычы. Назира жок келбейт. Эмне үчүн Назира жок деп сурап калышат да, балким бирдемке болуп калса. Ошол себептен чогуу дайыма жүрөбүз. Бүт жактан мага Назира мисалы үчүн как моя правая рука деп койсом болот да. Бүт жактан жардам берет. Видео тартыш керек болсо, сторис тартыш керек болсо тартып турат. Там что надо подскажет. Я даже иногда советуюсь. Короче, Назира, мондай гениальная идея бар, да, как ты думаешь, это правильно, неправильно? Я, конечно, принимаю решение сам, но прислушиваюсь. Аскар мырза, сиз жогоруда жумуш деп калбадыңызбы? Анан майыптуулугу бар инсандар биздин Кыргызстандагы жумушка кирүүсү, жумуш табуусу бир каралганбы? Негизи бизде Кыргызстанда бул биринчилердин көйгөйү деп ойлойм. Анткени деген Кыргызстанда азыркы күндө 200 миңден ашык майыптуулугу бар адамдар жашайт. Ошол себептен бизде жумуш жагынан шарттар түзүлгөн эмес. Мисал айта кетсем, мыйзам боюнча биздики эмгек кодекс боюнча квота бар, 5%дык квота бар да. Бирок ал квота ишке жүргүзүлгөн эмес да. Эме жок да, контроль жок, исполнение жок. Мисал үчүн ал жакта айтылат экен, ушундай 20 адамдын ичинде мисал үчүн бир адам ушу майыптуулугу бар адам болуш керек деп. Ооба. Анан жумуштан тышкары кандай нерселер бар? Биринчилерден стереотип бар да, ошо биздин мышление общества майыптыгы бар адам иштей алабы, иштей албайбы депчи, ошондой. Кыргызстандабы? Кыргызстан, негизи эле Орто Азия боюнча, СНГ, постсоветский пространство жагында ошондой бир стереотиптер бар да, ошону иштей албайбы, иштей алатпы депчи. Мен сразу айта кетейин, майыптыгы бар адамдар номер 1 жумуш жактанчы, анткени алар деген жумушка абдан бүт душою отдаются. Алар иштегендечи, алар самый топовый
жумушчулар болуп иштешет да. Экинчиден Кыргызстанда шарттар түзүлгөн эмес. Мисалы үчүн пандус, мисалы үчүн общественный транспорт, маршрутка, жумушка деген барыш керек да, күндө барып туруш керек. Экинчиден жумушка орношкондон эле рабочее пространство деп коет. Ал деген дааратканасын туура ыңгайлуу кылып бериш керек. Коляскасы мисалы үчүн киргенге 1 метрлик ширинасы 1 метр болуш керек. Анан ошондой шарттар түзүлбөгөн эместен кийин жумуштарга орношконго бир аз кыйынчылыктар болуп жатат. Ошол эң көйгөйлөр. Анан мамлекет тарабынан жүлүк мисалы үчүн бир жардамдар, балким жылына бир 2-3 жолу дарылануу, бекерби, шылып ал нерселер каралган бизде кандай маселеси? Ал нерселер каралган, бирок менин оюм боюнча өтө аз каралган да. Мисалы айта кетсем, пособиялар көтөрүлгөн, но не всем. Только с рождения, с детства деген майыптыгы жарандарга көтөрүлгөн 50 и 100%. А кто приобретенная форма инвалидности, мисалы үчүн базып жүрүп эле омурткасы сынып же болсо ДТП болуп баспай калгандарга, аларга пособие көтөрүлгөн жок. И поэтому бирок бар 2000 сом. 2000 сом. При этом скажу, что прожиточный минимум бүгүнкү күнгө где-то 5000 же 4000 тегереги, да, ушундай. То есть даже прожиточного минимума мы не дотягиваем. Если мое пособие сказать, меники пособие 2500 сом. 2000 сом болчу, месяц назад там 500 сом давали, но я открыто буду говорить, как есть, да. Ошол 2500 сомго бул деген бир жолу эле базарга барып келгенге деле жетпейт да. Эптин басасы 500 сом. 500 сом болуп атса. Анан экинчиден деген мен оюм боюнча жок дегенде бул прожиточный минимумдан өйдөрөөк көтөрүш керек да, ошондо жетишет да. Негизи мамлекет тарабынан самое главное, чтобы уделялось больше заинтересованности, больше внимания людям с инвалидностью. Анткени мисалы үчүн там со стороны недвижимости, да, например, очень сложно людям с инвалидностью передвигаться по городу, там приобрести свою какую-то недвижимость, да, и самостоятельно они не работая, да, им на самом деле очень сложно приобрести, и они не могут, например, находиться долго там на какой-то квартире, да, потому что это все денежки, да. А со стороны государства что предпринимается? 5 жылда бир путевка берилет, голубой исыкулуга санаторийге берилет. Бир жылда бир там ар кандай обувь берилет ортопедический, болду. Ошол экөө үчөө эле так. Больше эч кандай нерселер көп деле жок да, на самом деле. Акча маселеси көтөрүү туурасында көп болуп келебиз, бирок көтөрүлүп турабы акчаңыздар сиздердики? Эң эле аз, мисалы үчүн меники көтөрүлгөнү 500 сом эле, ошо 2500 сом болду. Уже мен как получатель пособия уже канча 15 жыл болду, 20 жыл болуп калды. 20 жылдан бери көтөрүлгөнбүз, э? 20 жылда мында 100 сом, 200 сом, 400 болуп калат, но это очень редко болуп калат да. А за ростом цен это пособие не поднимается, да. Башка бизнесиңиз барбы? Эми 2500 сомго азыркы жашоодо жашаш мүмкүн эмес. Ооба. Жакшы бир чокой деле келбейт, чынчындан келгендечи. Болгон бир 2,5-3 килограмм эт эле келет экен да, азыркы эсеп менен айтканда. Андан тышкары эмне иш кыласыз? Мен негизи жумуш иштейм. Мендиги эң биринчи кесибим motion дизайнер. Ар кандай анимационный роликтерди жасайм. Андан интернет-маркетинг жактан дагы ар кандай сайттарды жасайбыз. Менде команда бар да, онлайн команда. Алар менен иштешебиз. Анан Центр солидарности деген офис бар Кыргызстандачы. Ошол команда менен дагы эмгек укуктары коргоо үчүн майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоп, жумуш жагынан, образование, бүт жактан чогуу иштешебиз. Ал жактан мен медиа эксперт болуп иштейм. И на общественных началах без зарплаты, мне деньги не платят, омбудсмендин акыйкатчынын кеңешчиси болом, ушу майыптыгы бар адамдардын көйгөйлөрү боюнча. Жакшы экен анда. Мен бир интервьюда окуп калдым эле, кызыңызды айына 40 000 сом табат экен деп. Мен аябай таң калгам да. 14 жаштагы кыз кантип 40 000 сом табат айына депчи. Ошол боюнча да кеңирээк токтоло кетсеңиз. Биздики мындай да, биздин үй бүлөбүздө ошо мен еврейлерден көрүп калгам да мунучу.
алар деген балдарын ошо кичинекей кезинен бери үйрөтөт экен да, сен акчаны ошо кичинекей кезинен бери өзүң табышың керек. Мисалы үчүн тебе что-то надо купить, вот тебе нужен iPhone, да, например. Вот ты иди, найди варианты, заработай. Ошо бизде айтканбыз да, мисалы үчүн бизге айтып жүргөндө iPhone, ошо iPhone'ду жакшы көрөм, ошо. Мы сказали, ты хочешь, заработай. И каким образом она заработала? Я ей подсказал, что сейчас интернет-возможностей очень много. Девочки могут заниматься SMM, например, в Инстаграме заработка очень много, да, посмотреть можно. Можно там шить шоперы, да, например, различные, вот. Ошону акырын бир аз түрткү берип койгонбуз да, короче, баягы курска биринчи барып кел, курстан кийин балким дагы жумуштар табылып калар. И таким образом постепенно через одного, вторая, третья нитка знакомства привели нас к тому, что сначала ей предложили одну работу, потом в этой работе оказалось, что через знакомых, о, там, оказывается, Айдана классно снимает, вторая работа. И вот так 2-3-4 клиент чогулганда 40 000 сом болуп калат экен да. Вот. Демек Айдана азыр SMM болуп иштейби? SMM визуализатор деп коет, это Инстаграмдын жанагы сүрөттөрү не просто так выложить, а мындай бир стиль, дизайн болуш керек экен да, кооз кылып. Болгону жашы 15-те? 15-те. Абдан жакшы. Келечекте ким болом дейт Назира айым? Негизи моушн дизайнер болом деп жүрчү. Анан азыр болсо программист болом деп калыптыр эми. Эми дагы көрөбүз го 1-2 жылдан кийин кандай кесип кандай кесип болот. Маркетинг жакка кирет го. Маркетинг жакка азыр эми өзгөрөт байбактан. Жакшы. Достор, Назира айымдын тамагы дагы даяр болуп калды. Биргеликте жасаган тамак деп айтсам жаңылышпаймын. Келиңиздер эми чогуу дамдап көрөлү. Достор, баарыңыздарды чакырабыз. Келиңиздер, сиздер дагы дамдап көрүңүздөр. Кана байке, сиз биринчи алыңыз. Бисмилла. Сон болуп тур. Молодец, Назира. Классно, как всегда, на высшем уровне. 5 деген баан коелу. Абдан сонун дамдуу тамак болуптур. Келиңиздер эми учурдан пайдаланып, сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Ошо үйүңүздөргө чакырып, ушундай сонун тамак жасап бериңиздер. Эл менен болгон өзүңүздөрдүн оюңуздарды, үй бүлөлүк жашоодо болгон принциптериңиздер менен бөлүштүңүздөр. Сиздерди көргөн ар бир үй бүлөдө тынччылык, токчулук, ынтымак, сүйүү болот деген ойдомун. Мынакей ушундай чакан үй бүлөнүн окуясын сиздерге айтып бердик. Эми сизге эркин микрофон, учурдан пайдаланып, менин катталуучуларымдын баардыгын келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап кетсеңиз. Биринчиден рахмат силерге, Назира, биздин үйүбүзгө келип ушундай конок болуп, биз менен чогуу маектешип, кандай сонун историяларды издеп. Анан кымбаттуу подписчиктер, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Келе жаткан жаңы жыл биринчиден силерге баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, ошо Кыргызстаныбыз дайыма ачык асман болсун, элибиз тынчыкта жашасын, бар болсун, бүт баары дайыма эң позитивдүү настроенияда болуп турсун. Чоң рахмат, Назира айым. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Келе жаткан жыл бизге молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Баарыбыз ден соолукта бололу. Ошол. Өтүп бараткан жыл сиздер үчүн кандай жылдардан болду? Эми оор деп айтсам жаңылышпайм го, анткени көп сыноолордон өттүк. Это нас еще больше закалило, так сказать. И бирок жаман эмес, жакшы жылдардан болду. Бир нерсени кошо кетейин. Как раз недавно Михаил Фридман деген олигарх бар да. Анан ошо бир анекдотты айтып берген да, ал өзү еврей да. Анан бир нерсени айтып берген да, ошо Назира айтып атпайбы, көп сыноо болду, бул жылдары, ковид жылдары катуу болупчу. Анан деген мынтип айтканда, что Бог, говорит, он сильно разгневался над человечеством и сказал, что сделает конец света, все, уничтожит всех, весь мир и сделает большое огромное наводнение.
сделает большое наводнение, чтобы люди умерли. Анан равин угуп калат экен да ошонучу, ошол нерсени болот экен депчи. Анан чуркап барып ошо еврейдин сообществосуна айтат экен да. Короче, ребят, у нас есть 2 дня, чтобы мы научились жить под водой. И так вот я хочу сказать, чтобы мы тоже, общество, наш Кыргызстан, приспособился жить ко всем невзгодам, да, и самое главное, чтобы в их душе, в их сердце всегда жила любовь, и чтобы у нас этот период времени как раз вот послужил для того, чтобы мы приспособились дарить друг другу радость, тепло, любовь, да. Как я вот сегодня нахожусь между 2 назирами, я сейчас, пользуясь случаем, загадаю желание, и загадаю желание громко, скажу, чтобы наш Кыргызстан жил в мире, в процветании и самое главное в здравии. Чоң рахмат. Сіздерге мен құр келген жоқпын. Атайын ушунча сапар алып келгениңиздерден улам. Сіздерге ушул Кадыровдардын сүт азыктарынан майларды жана чечелдерди алып келдим. Мынакей ушул келе жаткан жылда таттуу токочторду, тортторду бакем шукес деген ойдомун. Жашагандан мындай суроо пайда болду. Жыйынтыктоочу ата мекендик болгон өндүрүшкө көз карашыңыз. Эң биринчи орунда анткени деген биздин ата мекенибиздин өндүрүшүбүз, мен ойлойм, бизде Кыргызстанда негизи абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол себептен мен биздики дегенде эле тим эле ушунчалык жакшы көрөм. Ошон үчүн Кадыровдун продукциясына чоң ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Анда май менен чайчайле. Май аябай тандуу. ГМОсу жок. Анан жана талада биздин кыргыздын чөйүн жеп жүргөн уйлардын сүттөрүнөн жасалган мондай сонун сары майдай болгон майлары мага жакат. Анан ушу менен отуруп чай ичели. Анда Кудай буйрса бул биздин акыркы жолугушубуз эмес. Анан бизде планда плов жасоо. Күн жылса талага чыгып, чоң казанга отун жагып, Назира айым айтты, өзүм отунун жагам, өзүм демдеп берем деди. Кудай буйрса келе жаткан жылда кезигишип, ошол чогуу аш демдейли, жакшы күндөрдү чогуу өткөрөлү. Сиздердин үйүңүздөргө дагы тапчка көбөйсүн, үйүңүздөрдө дайыма ушундай тынччылык болсун, үйүңүздөрдүн аурасы ушунчалык жакшы экен, ушул үйдө дайыма сүйүү, ынтымак болор сезилип турат. Үйүңүздөрдө дайыма жакшылыктар болуп турсун. Ошол бизге жасап берген тамагыңыздарды ар бир көрүп жаткан айым жасап, сөзсүз түрдө Instagram баракчасынан Назира Соромаева белгилеңиздер. Мени дагы белгилеп койсоңуздар болот. Мына ушул тамакты мен Назиранын Дам программасынан көрүп жасадым десеңиздер, мен абдан кубанычта боломун. Анда эмне дейм, келе жаткан жыл баарыңыздардын жакшы жылдардан болсун. Үйдө тапчка жок болсо тапчкалар көбөйсүн, аксакалдардын сөздөрү өтүмдүү болсун, үй бүлөңүздөрдө дайыма ынтымак болсун, сүйүүңүздөр андан дагы ашып ташсын, бактыңыздар тоодой болсун. Аты жөнүм Назира Бердигулова. Сиздер менен Дам программасы болду. Жана Оскар мырза, Назира айымдар болду. Көрүшкөнчө рахмат.